Канчалык көп практика кылсак ошончолук жакшы эмеспи? Келиңиздер дагы бир жолу ушул темага байланыштуу код жазып көрөлү. Бул кодду чогуу окуйлу келиңиздер. H деген өзгөрмө түздүк. Чакка дейли. Ал чаккага эмне салабыз? Ал чаккага бир текст келет экен. Текст түрүндө бир сан келет экен, аны болсо integer кылып, ошо бүтүн сан кылат экенбиз. Могу int деген көргөндө эле билип коебуз да. Бул бир санды тексттен бүтүн санга айландырып атпырбыз деп. Могу input деген бул жаңы нерсе, буга чейин көрсөткөн эмесмин. Ал input деген бул программа жүрүп атканда, колдонуучу бир нерсе жазганда ошону алып туруп могу жерге туруп берет да. Ошондо бул input алат, ошол нерсени бияка берет. Бул integer тутуп алды, аны кармап алып туруп өзгөрттү, бүтүн сан кылды, h'ке салып койду. Анан ал келген сан мына жерде отурат да, h'нин ичинде. 18ден төмөнбү же андай эмеспи деп атат да. Эгерде 18ден төмөн болсо, арзандатуу үчүн сиз өтө жашсыз дейт. Бул дүкөн тууралуу дейли. Дүкөндө адам жашына карата кандай бир арзандатуу берилет дейли. Эгерде макул, биякта текшерип бүттүк. 18ден жогору экен, 18 же андан жогору. Эгерде 18ден баштап 30га чейин болсоң дейт. Демек, жашың 30дан аз болсо, анда маяка киресиң дейт. Сизге 10% дейт. Мисалы 31 берип калсам дейт. 31 болсо, анда могул жакка келет. Анткени бул h деген 31 болсо, 30тан төмөн эмес да, кем эмес. Ошондо 60тан төмөнкүлөр сизге арзандатуу 20% арзандатуу берилет деген текст көрөт экен. 60тан жогорулар мону көрөт экен. Келиңиздер баштайлы. Жашыңызды жазыңыз дейт. Мисалы 12 деп коеюн. Арзандатуу үчүн сиз өтө жашсыз. Макул. Мисалы 18 болсо эмне болот? Сизге 10% арзандатуу берилет. Эмне үчүн? Анткени бул 18ден кем болсо, анда арзандатуу үчүн өтө жашсыз дейт. Кем 18 деген 18ден кем эмес да. Ага барабар, ошон үчүн 30тан төмөндөгүлөр деп туруп маяка келет да, дерин иштеп кетти. Абдан жакшы. Келиңиздер дагы көрөлү. Мисалы 77. 25% арзандатуу берилет. Бул жерде кандай иштеп атканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эгерде кызык болсо, мен сизге мындай нерсе көрсөтүп берейин. Debugger менен иште. Run start debugging дейли. Ушул Python файлын могу бутактардын ичине мындай кызыл чектерди коюп коебуз. Анан жашыңызды жазыңыз деп атат. Мисалы 19 дейин. Enter'ди бастым. Enter'ди бассам, могу breakpoint деп коет, ушу кызыл чекиттер. Келип токтоп калат ошол жерге. Биз ошондо могу өзгөрмөлөрдү бияктан көрө алабыз. Мына h деген могу 19 деп турат. 19 болсо, демек бул жакка келбейт, ушул жерге келет экен. Андан ары өткөзүп экенбиз. Ошондо программа аткарылды.